Кече 16 декабрь күнү Жалал Абад шаарынын Борбордук эркиндик аянтында 28 метрди түзгөн балатынын оту жанды. Жаңы жылдык аянтчанын салтанаттуу ачылышына кала башчысы Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошов, аксакалдар, шаар тургундары жана жаштар катышты. Анда шаар башчысы жылдан жылга кала тургундарына жана келген конокторго жаңы жылдык маанай тартуулоо максатында жергиликтүү бийлик тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп жатканын билдирди. 2019 жылга салыштырмалуу кооз жагына анан ушул жерге шаарыбызга келген тургундардын, шаардын келген конокторго бир жагымдуу маанай, анан ушул жерге бир өзгөчө майрамдык маанай тартуулоо максатында бир топ иш-чараларды иштеп чыкканбыз. Анын бири бүгүн мына биз Борбордук ушу баягы балатыбызды жагып отурабыз. Бул жылы балаты улуттук коймо чиймелер менен кооздолгон. Майрамдык саамалык концерттик программа жана жаштардын катышуусундагы ыр бийлер менен коштолду. Быйылкы жылы жасалгасы абдан сонун. Неберелер менен бүгүн ачылышына келдик бул жерге. Жаңы жыл жакшы жыл болсун, тойлордун жылы болсун, жакшылык заманыбыз тынч болсун. Дайыма ушундай жаштар ойноп күлүп жүрө берсин. Жалал Абад шаарынын тарыхында бул жылы экинчи ирет эң кооз жана бийик балаты орнотулуп, Борбордук аянт жаңы жылга карата жасалгаланды. Шаар аймагында балаты майрамдарын жерлерде жогорку деңгээлде уюштуруу боюнча кала башчысынын буйругу кабыл алынган. Ёлканын жасалгасы абдан жакшы. Жалал Абадтан былтыр, быйыл ушундай жасалга болбосо керек. Буга чейин мындай жасалга болгон эмес. Мен билгенден мына азыр ушу жасалгалар абдан жакшы. Биздин Жалал Абад шаар мэриясына чоң рахмат. Себеп дегенде Кыргызстанда экинчи орунда турган биздин балатыны тургузду. Буюрса 2020 жыл жалпыңыздарга жылмай тартыласын. Буюрса жаңы жылга маанай сонун. Эскерте кетсек, Жалал Абад шаарынын жергиликтүү бийлиги 2020 жылга карата белгиленүүчү жаңы жылдык иш-чараларга 1 миллион 50 миң сом акча каражатын бөлгөн. Бул суммага балаты жана Борбордук аянтты жасалголоодон тышкары аз камсыз болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген жана алдыңкы окуучуларга майрамдык саамалыктарды уюштуруу каралган. Нурайым Турдумаматова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.